Ташиев 12 жылдык билим берүүгө каршыбы? УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 12 жылдык билим берүү системасы боюнча Фейсбуктагы баракчасында пикирин жазды. Ташиев мектептеги билим берүү абдан начарлап кеткенин айтып, бул маселе чечилмейинче жаңы системага умтулуунун кереги жоктугун билдирди. Окуучулардын 3-5% гана Европа, Америкага барып окугандыгын айтып, калганы КМШ өлкөлөрүндө жана Кыргызстанда гана окуганын белгилеп, чет мамлекетке барып окууга ыңгайлуу деген аргументти четке какты. Финансылык, экономикалык жактан өтө көп зыянга учурап калабыз. 30 миңден ашык мугалим, 200-дүн тегерегинде мектеп жана башкалар керек дейт Ташиев. Ошондой эле алдыңкы мектептерди жоюп, арткы мектептерге теңеп салып, көйгөй жаратканын кошумчалап өттү. Өткөн жылдын мартында президент Садыр Жапаров билим берүү министри Догдуркүл Кендирбаева менен 12 жылдык окуу системасын талкуулап, 0-класс 1-класс болуп эсептелсе, айырмасы жок, буга макулбуз деген. Өткөн жылдын аягында министрлер кабинети 12 жылдык окууга өтүү боюнча Алтын казык программасын концепциясын бекиткен. Ага ылайык балдар 2025 жылдан тарта мектепке 6 жашынан барат.